Мен табыш керек та жігіттер, ремен табыш керек. Хан. Көшеде қызыл табыш тұр, жолды басып бара жатқан. Ташиев мамлекеттен миллион эмес бир топчу да урдаган жок. Өткүрбек Рахманов. Камчыбек Ташиевке атайын каралоо жүрүп жатканы боюнча Өткүрбек Рахманов билдирүү таратты. Ал Ташиевдин коюлуп жаткан айыптар боюнча күнөөсү жок экенин жана аны каралагандарга тиешелүү органдар реакция кылбай жатканын айтты. Камчыбек Ташиев бул жийиркеничтүү ишти кылып жаткан тараптарга бир дагы жаман сөз кайтарган жок жана эч кимден эч кандай жардам же колдоо же башка нерсени сураган да жок. Же элге чыгып арызданып кайрылган да жок, деди ал. Ал ошондой эле 75 адамдын каты Кыргыз нефти газдагы коррупция боюнча Ташиевдин күнөөсү жок экенин белгиледи. Кыргыз нефти газ боюнча дагы 75 адамдын каты боюнча дагы башка нерселер боюнча дагы баары аныкталып, такталып, ар ким өз аракетине жараша юридикалык баасын алат. Камчыбек Ташиев мамлекеттен миллиондор мында турсун бир топчу уурдап албаганын так кесе айтканын билесиздер. Жана башка айтылып жаткан айыптоолор боюнча дагы күнөөсү жок экенин айтканын уктуңуздар, деди ал. Ошто аялына кайнаган вареньяны чачып жиберип, качып жүргөн жаран кармалды. Облустук милиция окуя 9 мартта болгонун кабарлады. Үй бүлөлүк жаңжал учурунда 43 жаштагы киши жубайына кайнап турган варенье чачып жиберген, натыйжада аял денесинен жаракат алып ооруканага жаткырылган. Окуядан кийин шектүү тергөө иштерине келбей, из жашырып жүргөн ага карата айып тагылып, сырттан камакка алуу бөгөт чарасы тандалган. Өзбекстанда жааган мөндүр. Өзбекстандын Жизак шаарында нөшөрлөгөн жаандан улам катуу мөндүр төктү. Кызылкаяда машина 2 жаш кызды сүзүп кетти. Балдардын майрамында Ала Тоо аянтында адепсиз ыр жаңырган үчүн атка минелер жазаланды. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен мэрдин орун басары Виктория Мазгачевага катуу сөгүш, Маданият башкармалыгынын башчысы Назгүл Мекешевага сөгүш берилди. Ал эми башкармалыктын башчысынын орун басары Урмат Белекбеев кызматтан бошотулду. Ошондой эле иш-чарада диджей болуп чыккан Дельфий оюндарынын катышуучусу мурда алган сыйлыктарынан ажыратылып, ага карата мыйзам чегинде чара көрүлөрү айтылды. Музыкалык топторду даярдоого жооптуу болгон педагогту да кызматтан алуу тапшырмасы берилди. Куран окулганда гана таштын бетинен суу чыккан көрүнүш соц тармактарды таң калтырды. Социалдык тармактарда тараган видеодо аска таштын бетинен суу агып чыккан өзгөчө көрүнүш кызуу талкууга жем таштады. Видеону тарткан адамдын айтымында суу Куран окулуп жаткан учурда гана чыгып, окуу токтогондо агымы басаңдайт. Бул көрүнүшкө күбө болгон айрым колдонуучулар аны Алланын кудуретинин белгиси катары баалашып, суктанган пикирлерин жазышууда. Башкалары болсо окуянын табигый же илимий түшүндүрмөсү болушу мүмкүн экенин белгилешкен. Учурда видеонун кайсы жерде тартылганы жана окуянын чоо жайы тууралуу расмий маалымат жок. Ошондуктан маалыматтын аныктыгы көз карандысыз булактар тарабынан тастыктала элек. Соц тармактарда болсо бул видео миңдеген көрүүлөрдү топтоп кызуу талкууланууда. Бишкекте кыз өзүнө карата ыдык көрсөтүлгөнүн айтып чыкты. Бишкек шаарынын тургуну социалдык тармакта өзүнө карата ыдык көрсөтүү болгонун билдирип чыкты. Анын айтымында окуя 31 май күнү Чүй Тыныстанов көчөлөрүнүн аймагында болгон. Белгисиз жигит кызга чуркап келип, юбкасын көтөрүп, денесине кол тийгизип качып кеткен. Баары бир нече секундтун ичинде болду. Бул видеону боор оорутуу үчүн эмес, окуяга коомчулуктун көңүлүн буруу жана башкаларды сак болууга чакыруу үчүн жарыяладым деп жазган ал. Бирок социалдык тармактарда айрым колдонуучулар кызды кийим үчүн күнөөлөп сынга алышкан. Москвада жакшы клиника таппай жүрөсүзбү? Анда мен сиздерге азыр өзүбүздүн кыргыз мекендештер ачкан эң жакшы клиниканы көрсөтүп берем. Бул жерден гинеколог, уролог, лор, невролог, стоматолог жана башка врачтарга көрүнсөңүздөр болот. Умбем клиникасы таза жана сапаттуу заманбап аппараттар менен жабдылган. Эң негизгиси биздин клиникада биздин врачтар пациенттерге жакшы мамиле кылып, өзүбүздүн кыргыз тилинде жакшы кылып түшүндүрүп баарын айтып беришет. Көп адамдар оорусу күчөп кеткенде гана келишет. Бирок ден соолукту убагында текшерип туруу абдан маанилүү. Эгерде сиз дагы ден соолугуңузду текшерүүнү каалап жүргөн болсоңуздар, анда дароо биздин клиникага кайрылыңыздар.
келип УЗИге түшүп өзүңүзгө керектүү анализдерди да тапшырып кетсеңиздер болот. Анан дагы достор, бул УМБМ клиникасы кайсыл жерде жайгашкан деп жатсаңыздар, метро Нахимовский проспекттин 1 жана 2 выходунан чыкканда 3 минуталык алыстыкта жайгашкан. Эртең мененки саат 9-дан кечки саат 8-ге чейин иштейт, без выходной. Анықтан келсеңиздер болот. Бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөндөн кийин өзүңүздөрдүн денсаулыгыңыздарга дайыма кам көрүңүздөр. Биз сиздер үчүн ар дайым кызмат кылууга даярбыз.